Так, туугандар, дроссель. Дросселди жуганда эмнеге маани бересиңер? Бул дроссель Selicom жаңы келди. Көбүнчө бул жака карп чачып жууй беришет. Туугандар, бул жака чачканда бир эмнеге зыян? Датчик дросселдин положение датчиги бар. Ошол положение датчикте но дросселдин механический часть. Бул электронный часть. Ортосунда сальник бар. Ошол сальник эскиргенден кийин бул жака карпты чачып, бул мындай ылдый көзөй агыза турган болсо карпты, бунун сальниги жакшы эмес болсо, анда ичине карп кирип кетет дагы, но положение иштебей калат. Бул астында тешик бар. Бул жерде датчик холостой ход абаны алып регулировка кылат. Ошол жерде дагы мына между металлический часть менен электронный частьтин ортосунда сальник бар. Ошол сальник эми бул машина 2005-жылга чейин болгон болсо 20 жыл болот атат. 10 жылга гарантия берет сальникке. 10 жылдан кийин уже гарантия жок. Ошон үчүн суу влага кире турган болсо, булар уже иштен чыгат. Ошон үчүн карп менен эски машиналарды карп чачып жуубайсыңар. Карпты бул жерде кирлер түшүрүп алып туруп, тряпкага эле карп чачып, мына краникти ичин ачып, таптаза кылып жууп койсоңар. Мына краник. Так, мына краник мындай болуп ачылат. Ошо краниктин ичин мындай кылып жуйсуңар. Анан кийин мынакей байкасаңар, мына саткандардагы мына метка кылып бергенде датчик холостой ходту мына эки самаредине метка койгон эмес. Ушуну чечип, датчик холостой ходтун ичиндеги барабан бар, кыймылдайт. Барабанды дагы жумшартып, жууп, анан кийин саласыңар. Болду, башка эч кандай маанилүү нерсе жок. Жабып атканда болсо, мына жеринде так көрүп атасыңар, мына картаны. Ушул жерге гермет чыгып алат. Мунун айланасына, бунун айланасына, мына болттардын ичине чыгып алат. Баардык жерге мына жерде жука кылып, пленкадай эле кылып. Эмнеге өзүнүн сальниги бар го десе, өзүнүн сальниги бар, бирок ошол айтып кеткендей эле сальнигинин уже гарантиясы бүтүп калган, сальник катып калган. Ошо катып калганга байланыштуу аба соруп калышы мүмкүн. Ошондуктан биз кошумча герметик шабап коебуз. Бул жердеги шлангалары бар. Датчик температураны суу аркылуу седет. Ошо датчик температураны шлангаларын заглушка кыласыңар. Заглушка кылганда көп адамдар мындай удлинителдерин заглушкага тыга берет. Бунун жерде мына шариги бар. Ошол шариги суу кирсе клинтетип кириштебей калат. Ошон үчүн эң жакшы заглушка свеча. Свечанын арт жагы менен заглушка кылып койсоңор болот. Анан кийин машинаны дросселди чыгарганда желательно сууну муздатып алып туруп, кол күйбөй тургандай кылып туруп, анан кийин чечиңиздер. Себеби бул жерде ысык суу, баягы суу ысыганда форма көлөмү көбөйөт. Көп суу төгүлүп кетет. Муздатканда колуңар да күйөт. Ошон үчүн сууну муздатып, капкага ачылганда төгүлбөй турган деңгээлде кылып алып, анан кийин чечесиңер. Дагы бир айтып кетчү нерсе, бул тросу барлар механический дроссель заслонка. Вообще тросу жоктор, электронный дроссель заслонка дейт. Механическийлер адаптация кылынбайт, электронныйлар адаптация кылынат. Эмне үчүн адаптация кылынат? Муну байкап турасыңар, механическийде толук жабык, крытый, нар жагына эч кандай тешик жок. Электронныйда мына ушул жери ачык болот. Ошол аркылуу мына жерде зазор аркылуу холостойду регулировка кылат. Эгерде электронныйда мындай зазор болгон болсо, мисалы, кир толгондо бул бираз ачат. Эми кирлерин алганда ошол тешик чоң бойдон калып кетет дагы, машина мынтип газ ойноп калат. Регулировка кылам деп эски абалына жана азыркы абалына кайтара берет машинанычы. Буну адаптация кылып койсоңор, анан заводской кайсыл жерде туруш керек болсо ошол жерге келип турат. Андан кийин техот кармайт. Бирок мындай тросу бар механический дроссель заслонкаларда андай маселе жок. Себеби бул литый болот. Ошонун айырмасы ушундай.